бир айым ашканада кандайдыр бир таттууларды же болбосо тортторду жасоодо анын курамында кандай азыктар кошулат деген суроого сөзсүз түрдө жолукса керек. Мына бүгүн бизге быштак тортун жасап берүү үчүн Гүлзат айым жардам бермекчи. Анда биз торту баштай берели. Саламатсыңар. Биз азыр тортко кандай азыктарды колдонобуз? Бул классический бисквит болот. Буга деген 7 жумуртка, 7 кашык un, 7 кашык сахар, ванильный сахар, разрыхлитель, нак, каймак кошулат. Анан мындай сливочный каймак кошулат. Азыр бизде Кыргызстанда чыгып атат. Ушул сливочный даам берет. Ушулар кошулат. Анан сгущенка кошулат, кадимки эле сгущенка. Анан бисквитти азыр биз неме кылабыз, пропитка кылабыз. Мындайча айтканда, мындай сулуураак болот, вкусныйраак болот дебейинби? Бизге болсо бул өзүнүн камыры кандай даярдалат, айтып койсоңуз? Камыры ошо 6 жумуртканы мисалы кол мындай кол неме менен аралаштыргыч менен аралаштырса болот. Миксерге салып 6 жумуртканы салып бир 5 мүнөттөй чалабыз. Андан кийин сахарды салабыз 5 мүнөттөн кийин. Сахар кошулат. Сахар кошулгандан кийин неме жумуртка көп чыгат. Ошондо биз немени салабыз, унду. Жана 7 кашык унду мындай астыдан өйдөгө тартып, мындай воздушный болуш үчүн неме кылабыз, чалып аралаштырабыз да. Мындай формага, силиконовый формага салсак болот, же болсо темир атайын формалар бар. Ошого мындай пергамент бумажанын астына коюп, астына тартып кетпеш үчүн ошону салып, анан неме кылабыз, формага куюп, 180 градустагы печка мешке салып коебуз. 30 мүнөт бышырабыз. 30 мүнөттүк бышты. Анан муну чыгарып, атайын сеткалар бар. Сеткага мындайынан коюп, мисалы бисквит быштыбы, муну бир сааттай мындай коюп, муздатабыз, ысыгын кетиребиз. Анан бул өзүнө келип, жакшы болуп калган кезде мындай атайын кондитерский бычак менен 3кө же 4кө бөлөбүз. 4кө бөлүп алдык. Азыр бул сахарный пропитканы айтып берейин. 6 кашык сахар, кадимки эле сахар чоң кашык менен немеге, ковшикке 7 кашык суу куюп, бир 10 мүнөттөй кайнатабыз. Ошондо мындай пропитка даяр болот да, таттуу пропитка. Ошо менен пропитка кылабыз мындай. Буга ванилин же лимон кошуп ийсе болот, ар кандай. Шоколадный пропиткалар жасаса болот. Бүгүн биз жөнөкөй сахарный, ванильный пропитка жасадык. Пропитканы куюп алдык. Бисквит пропитка болуп атат. Анан биз кремди уже заранее даярдап алганбыз. Ага кадимки эле натуральный сливки кетет да, нак сливки деп коет, 38%теги кошулат. Аны взбивать этип алганбыз миксер менен. Ал сливкини 100-150 граммдай куюп миксерге салып чалабыз. 10 мүнөт чалабыз. 10 мүнөттөн кийин миксер мондай мороженый сыяктуу болуп, воздушный болуп чыгат да. Бул нак сливка, аябай даамдуу. Тоже Кыргызстанда чыгып атат. Анан мындай кадимки эле нак каймак кошобуз. Тоже чоң кашык менен 1 кашык кошобуз. Мындай каймак, сливочный каймак кошобуз. Бул сливочный вкус берет. Анан неме кошобуз. Сгущенка 100 грамм кошобуз, 100 грамм. Анан ушунун баарын аралаштырып миксер менен 5 мүнөттөй чалабыз. Анан мындай воздушный мындай болгон крем даяр болот, быштак креми. Азыр муну биз неме бисквитке неме сүйкөйбүз. Ар бир бисквитти азыр пропитка кылып, анан крем шыбап чыгабыз. Анан где-то 1 сааттай холодильникте туруш керек. Даже 1 күн турса деле жакшы болуп калат да. Дагы бир жолу дамына келиш үчүн көбүрөөк убакыт туруш керек экен. Азыр кайрадан пропитка кылабыз. Ушул эле ыкманы 4 катмарга тең кайталайбыз. Кайталайбыз. Мынакей 4 каттан тең даяр болгондон кийин мунун үстүн жана капталдарын атайын ушул даяр болгон крем менен түздөп өзүнүн формасына келтирип алат экенбиз.
1 саат холодильникте турду. Азыр мунун үстүн кооздойбуз. Азыр бүгүн силердин атайын программага НТС деген логотип чыгарып келдим. Азыр ушуну коюп бергенге аракет кылам. Бул кадимки эле азыр жегенде неме болуп калат. Вафли барго, ошондой даамда. Кадимки эле вафли жеп аткандай эле жей бересиңер. Мынакей Гүлзат айымдын жардамы менен жасалган торт дагы даяр болуп калды. Бул жерде кандай азыктар колдонулганын бардыгын көрсөтүп берди сиздерге. Эң негизгиси бул табигый сүт азыктарынан жасалды. Тортубуз өтө даамдуу болду деген ишеничтебиз. Азыр чогуу даамын татып көрөбүз.